Депутаттын үстүнөн эшек бизнеси тууралуу арыз түштү. Барыбызга белгилүү болгондой, 2019-жылы 7-8 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдөн Кой Таш айылында ызычуу болуп, жыйынтыгында офицер курман болуп, 200дөн ашык адам жабыркап, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакка алынган. Андан соң кылмышка шектүү катары Алмазбек Атамбаев баштаган 19 киши айып коюлуп, алды камакка алынып, арты үй камагында. Негизи кармангандар ичинен белгилүүлөрдөн Мээрибек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков, Фарид Ниязов жана башкалары болсо, депутаттардан Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова үй камагында. Баса, үй камагы демекчи, бизге жеткен такталган маалыматтардын негизинде таяна кете турган болсок, Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранованын үстүнөн кайра экинчи жолу арыз түшкөн. Арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Жогорку кеңештин депутаты Кодуранова эшек бизнесине лицензия алып беремин деп Кытай жараны менен Жакып аттуу жарандан 20 000 АКШ долларын алган. Акчаны жеткирип берүү кызматын Алмазбек Атамбаевдин уулунун кайнатасы Манас Рахматжанов аркалаган. Арызданган тарапты Манас Рахматжанов акчасын бербей буга чейин бир нече жолу коркуткан. Учурда депутат Кодуранованын үстүнөн тергөө иштери башталгандыгы айтылууда. Белгилей кетсек, 2019-жылы 7-8 августтагы Кой Таштагы окуя боюнча Асель Кодуранованын үстүнөн кылмыш иши козголуп, үй камагына чыгарылган. Экинчи жолу арыз түшсө, үй камагына чыгарылабы же жокпу, аны мыйзам убакыт же акча көрсөтөт. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. 26 жаңы учур катталды. Кыргызстанда коронавирус жуккан 26 жаңы учур катталды. Бул тууралуу маалымат жыйында Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалынын башчысы Айнур Ахматова билдирди. Республика боюнча коронавирус илдетин жуктургандардын жалпы саны 795 жетти. Жаңы катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 14, Баткен областында 1, Чүй областында 9, Ош областында 2. Маалымат Булак, Говорит ТВ. Исфана шаарында сел жүрдү. Кечээ 22 майда Баткен областынын Исфана шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министринин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2 май күнү саат 18:30 чамасында Лейлек районунун Исфана шаарында жаап өткөн мөндүрдүн кесипетинен Восточный көчөсүнө жайгашкан турак үйлөрдүн королорун суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине кечки саат 7-де өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлек райондук бөлүмүнөн 3 кызматкер чыгып кеткен. Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен Лейлек районуна министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ жөнөп кетти деп жазылат маалыматта. Маалымат Булак, Говорит ТВ. Оозуна бака салган кичинекей бала дүйнөлүк талкууга калды. Интернет булактарында кытайлык кичинекей баланын тирилөй баканы оозуна салып жаткан видео тасмасы жарыяланды. Видео тасмада бала суудан баканы алып, оозуна салып ойноп жатканын көрүүгө болот. Анын жанындагы ата-энеси баласынын кылыгына суктануу менен гана карап күлүп олтурушат. Аталган видео тасма дүйнө жүзү боюнча интернет колдонуучулары тарабынан катуу талкууга түштү. Айжамал Кабылова акыры кимди сүйдүрдү? Таланттуу ырчы Айжамал Кабылова күйөрмандарына өзүнүн жаңы клибин тартуулады. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдап чыкты. Айжамал Кабыловадан жаңы клип "Акыры сүйдүрүп алам" КТРК музыка телеканалынан көрө аласыз деп айтылат маалыматта. Кошумчалай кетсе, кыз Барак тобунда бир нече жылдар бою эмгектенип атактуулукка жеткен ырчылардын бири Айжамал Кабылова. Ош областына караштуу Кара Суу районунун 30 Адыр айылында 1982 жылы 2 ноябрда төрөлгөн. 2010 жылдан тарта Айжамал Кабылова жеке ырчы катары чыгармачылыгын уланткан. Жан акуулардын арманы, айта бар арманымды, күттүм сени турмуш сабагы деген ырлары менен таанылган. Маалымат Булак, Арыба KG. Атамбаев: президент жумшак адам дегенине кошулбайм. Атамбаев: президент жумшак адам дегенине кошулбайм, ал коррупция менен күрөшүүдө жакынына дагы карабайт деп маалымдашат. Маалымат Булак, Чындык KG.
Чукул кабар. Жеке ишкер үй жайсыз калган Кайратты издеп жатат. Ишкер Болот Эйканбаев бул тууралуу жергиликтүү басмалардын бирине билдирди. Тура түшүнүңүздөр. Менин балдарым бир жумадан бери Кайраттын дарегин таппай жатышат. Жүрөт деген жерлерин баарын кыдырдык, бирок тилекке каршы таппай жатабыз. Коомчулук табышууга жардам берсе же көргөндөр кармап турса эртерээк дарылатууга көмөк кошкон болот элеңиздер, деди ишкер. Эске салсак, Кайрат географияны мыкты билгени менен элди таң калтырган. Маалымат булак чындык KG. COVID-19 вирустан каза тапкан соңку 2 бейтап ооруну кантип жуктуруп алган? COVID-19 вирустан каза тапкан соңку 2 бейтап кантип ооруну жуктуруп алганы тууралуу республикалык штаб төмөнкүлөрдү билдирди. Биринчи учур. Жалал Абад областынын тургуну Екатеринбургтан 28 апрелде учуп келген. Жана алгоритмге ылайык обсервацияга алынган. COVID-19 вирусуна жыйынтыгы тастыкталгандан кийин ал республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасына которулган. Мурда коштоп жүргөн оорулары: жүрөктүн тубаса, ишемиялык илдети, антроклероз тубаса, бөйрөк жетишсиздиги жана инсулинге, көз каранды, кант диабети. Экинчи учур. Бишкек шаарындагы номер 3-үй бөлөлүк медицина борборунун мед кызматкери буга чейин коронавирусу тастыкталган номер 3 кызматкери менен байланышкан. Анда вирус тастыкталгандан кийин мед кызматкер 24 апрелден тарта дарылана баштаган. Бейтапта коронавирус инфекциясы жана оор өткөн 2 тараптуу пневмониясы, дем алуу жетишсиздиги жана баш мээсинде шешек диагноздолгон. Мурда коштоп жүргөн оорулары: гипертониялык оору, антроклеротиялык оору. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн коронавирустан жабыр тарткан медиктерге төлөмдөрдүн тартиби тууралуу чечимине ылайык дарыгердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөт. Маалымат булак Nazar News KG. Кара Балтада 69 жаштагы аялдын сөөгү өз батиринде табылды. Кара Балтада 69 жаштагы аялдын сөөгү өз батиринде табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, куткаруучулар Кара Балта шаарынын Сорок лет Кыргызия көчөсүндө жайгашкан үйдүн батиринин бекилип калган эшигин ачып беришкен. Батирдин ичинен 1951 жылы туулган аял кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар маркумдун сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 3 куткаруучу тартылган деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Nazar News KG. Россияда эс тутумун жоготуп койгон кыргыз аялдын жакындары изделүүдө. Кубан Абылкасымов аттуу кыргыз жараны 37 жаштагы кыргыз аялдын сүрөтүн интернетке жарыялап, жакындарын табууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Абылкасымовдун айтымында сүрөттөгү аял Россиянын жараны, паспортунда аты жөнү Абдылдаева Гульнура Сүйөркуловна деп жазылган. Ал жол кырсыгына кабылып эс тутумун жоготуптур. Өзү кыргыз экен. Азыр Москва областындагы Дзержинский деген шаарындагы реабилитациялык борбордо жатат. Кимдир бирөө ал келин тууралуу маалыматтарга ээ болсо мага жиберип коюусун өтүнөм. Учурда маалыматтар келе баштады, деди Абылкасымов. Маалымат булак Nazar News KG. Жарым жылаңач киши полиция кызматкерин сабап салды. Москвада жарым жылаңач киши полиция кызматкерине кол салды. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Ферганс көчөсүндө аялдамада турган жарым жылаңач киши өзүн башкача алып жүргөн. Ал полиция кызматкерлеринин берген суроосуна жооп берген жок. Көтпөй эле укук коргоо органдарына кол салган. Полиция кызматкеринин экөөсү тең башынан жаракат алды. Белгилүү болгондой, кол салган киши мас абалда эмес болчу. Киши кармалып, Липецк областынын тургуну экени маалым болду. Маалымат булак Nazar News KG. Где качать? Я домой еду. Я домой еду. Я чуть по байке. Харамını biliyorum. Kara değil. Oğlum böyle silah çek bayke. Ne koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Kimi kaçırsın? Hadi çek kızbatta turalım.
Ben yürgü uğratamam. Nega tartışпай buradan? Nega tartışпай? Kalktı öyle telefonla Niye kanal var? Bir öyle olsa da takat azı gibi. Niye Öyle orada tartışan yok mu buradan? Niye var sana? Надо что? Надо. Где канал быстрее? Бuna pasport. Вот направление больницы. Что еще надо? Kimde gerek yok? Kimde gerek yok? Oğlum o kadar, o kadar. Kaydağı propus. Buranın ayağını açık gözü kaçak ne? Kaçak ne kadar?